Саламатсыздарбы, урматтуу интернет сүйүүчүлөрү, сиздер менен Ражапов каналы. Мурдакы сабакты утурлай, бүгүнкү сабакта арифметикалык туюнтмаларды колдонуу менен 3 бурчтуктун аянтын табуучу программа түзүп көрөлү. Ал үчүн 3 бурчтуктун аянтын табуучу математикалык формуланы карап көрөлү. Математикалык формуласы бул 3 бурчтуктун аянты 3 бурчтуктун негизин жарымын анын бийиктигине көбөйткөнгө барабар. Демек, ушул формуланы колдонуу менен биз программа түзөбүз. Ал үчүн бизге 3 бурчтуктун негизи жана бийиктигин камтыган 2 өзгөрүлмө керек. Негизин А, ал эми бийиктигин H өзгөрүлмөсү менен белгилеп алалы. Ал өзгөрүлмөлөр бүтүн сандар болсун дейли. Анда программа мындай жазылат. A өзгөрүлмөсү int функциясы аркылуу бүтүн сан болсун дейли жана input функциясы менен киргизип алабыз. Жана ошондой эле B өзгөрүлмөсүн int жана input функциясы менен киргизип алабыз. Демек, биз эки өзгөрүлмөнү киргизип алгандан соң эми формуланы жазабыз. S барабар негизи A, демек A'ны көбөйтөбүз бийиктигине. Бийиктигини биз B деп белгилеп алдык. Ушунун жарымына барабар болуш керек. Кашык алабыз жана чыккан санды 2 бөлөбүз. Бул бизге аянт табылды. Эми ушул табылган аянтты экранга чыгаралы. Түшүнүктүүрөөк болсун үчүн түшүнүктүү 3 бурчтуктун аянты бүтүрүп коебуз жана киргизүүчү өзгөрүлмө чыгаруучу, башкача айтканда экранга чыгаруучу өзгөрүлмөнү жазабыз. Программаны иштетип көрөлү. 3 бурчтуктун негизи канча сантиметр? 5 сантиметр болсун. Жана бийиктиги канча сантиметр? Бийиктиги бизде 7 сантиметр болсун. Анда бул 3 бурчтуктун аянты канча болот? 35. 35тин жарымы 17 жарым. 3 бурчтуктун аянты 17 жарым. Программа туура иштеп жатат. Эгерде биз ушул эле программаны чыныгы сандар менен чыгара турган болсок, анда int функциясынын ордуна float функциясын колдонобуз. Бардык сандарды киргизүүгө мүмкүндүк болот. Float. Эми иштетип көрөлү. 3 бурчтуктун 5 ал эми 7,5 болсун. Биздин программа туура иштеп жатат. Демек, программаны туура жаздык. Ушуну менен бүгүнкү сабак аягына келип жетти. Келеки сабакта амандашканча сак саламатта калыңыздар.